Тамак аш коопсуздугун камсыз кылууда ветеринардык лаборатория аба менен суудай керек. Анткени биздин ден соолугубуз жеген тамак ашыбыздан көз каранды. Ошондуктан биз жеп жаткан эт, сүт, жумуртка сыяктуу азыктар деги эле лабораториялык изилдөөлөр кандай жүргүзүлөт? Азыр биз көргөзүп беребиз. Видеону аягына чейин көрүңүз. Бүгүн ошо сүттүн пробасы келген. Ошо сүттүн курамындагы кадмийди аныктаган атам мен. Ал үчүн биз ушундай 17.025 ISO деген стандарттын талабы боюнча ар бир пробаны 2ден сыйра коебуз да, 2 параллельканы коебуз. Ошол пробаны даярдап атам азыр. Ошондой эле стандарттын раствордун жардамы менен добавка кошулат, спайктар. Сапатын туура аткарып аткандыгыбызды даңазалай тура турган параллелькаларды коем азыр. Ар бир сүттүн курамынан 1 мл сүт алабыз дагы. Мондай сосуд бар атайын, прибордун чогуу келген. Ошондой сосудка сүттү коюп, концентрированный кислотанын жардамы менен муну сүттү суюктукка айландырып алабыз да. Бул пробаны болсо микроволновый печь деген печкабыз бар. Азыр ошол жака барып бул сүттү коюп келебиз. Бул микроволновый печь, бул Германиядан келген. Бардык тамак аштын курамын суюктукка айландырып берет да. Анан бул жактан чыккандан кийинки суюктугубузду мындай атомдор сорсоны деген эмебиз бар, приборубуз бар. Бул жерге бир койгондо 60тан ашык пробаны койсок болот. Жыйынтыгын болсо ушул компьютердин жардамы менен калибровочный кривканын негизинде эсептеп чыгарабыз. Сүтүбүз микроволновый печтен чыкты. Кислотаны жана перекстин жардамы менен суюктукка айландырып чыгарып берет. Химиялык посудаларыбыз бар. Ошолорго акырын албай коебуз. Мына сүтүбүз ушундай болуп, ак растворго айланды. Беш продукцияны текшеребиз: сүт, эт, жумуртка, балык жана бал. Кыргызстанда өндүрүлгөн бардык тамак аштардын көпчүлүгү предел обнаружения деп коет. Прибор көрө турган деңгээлден дагы төмөнкү деңгээлде таза чыгып берет да. Эттин реестрине киргенбиз, катталганбыз. Ошонун негизинде биздин продукциялардын баары ушул техникалык регламент негизинде текшерилет. Бизге болсо ушул алып келген үлгүлөрдүн баарын ветеринардык инспекторлор аркылуу келет. Ветеринардык инспекторлор аркылуу ушундай бизге сейф пакеттерге салып, ушул жерде жазат. Ветеринардык препараттар, пестициддер, токсичный элементтер, физико-химикалык изилдөөлөр, андан тышкарыдагы биз Кыргызстанда азыркы учурда эң эле жалгыз лаборатория болуп эсептелет. Аккредитованы бул деген жанагы ПЦР метод менен, ПЧР метод деп коет аны. Ошол менен биз деген продукцияларда кайсы жаныбардын эти колдонгонун биз идентификациялайбыз. Биз деген ушул агрофинансовый цепочка добавленной стоимости деген ушул немецкий банктын негизинде АГС деп коет, АФС деп коет. Ошонун негизинде биз азыр ушу долбоорду былтырдан баштап изилдөөлөр иштерди жүргүзүп атабыз. Бул долбоордун негизи биздин жанагы көрсөткүчтөрдү көбөйтүү боюнча, бул жана ветеринардык препараттарды көрсөткүчтөрдү көбөйтүү боюнча иш алып барып атабыз. Бунун долбоордун негизинде бизде чет өлкөдөн специалисттер келип, бизди окууларды, изилдөөлөрдү, практический жанагы иштердин баарын жүргүзүп, ошол биздин кеңейтүүгө жардам берип атышат.